Кесиптеш билесизби, негизи азыркы учурда замандын талабына жараша заманыбыз өнүккөн менен аз убакыттын ичинде бирок өзүбүзгө керектүү бир билимди алуу боюнча курстар өтө көп эмеспи? Ошол курстардын ичинен өтө бизге керектүүсү, пайдалуусу, сапаттуусун өзүбүз гана тандап алабыз. Мына ошол тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Экранга жакыныраак келиңиздер. Ким десеңиздер, кесиптеш? Тааныштырып өтөйүн, уруксат берсеңиз. Маркетолог, Эко академиясынын негиздөөчүсү, бизнес тренер Эрболот Касымтегин бизде бүгүн конокто. Азыркы учурда сиздер менен бүгүнкү эфирибизде онлайн окуунун кандай эффективдүүлүгү бар, деги эле ой жүгүртүүнү калыптандыруу боюнча биргеликте баарлашмакчыбыз. Андыктан экранга жакыныраак келиңиздер. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Таңыңыз менен. Кутман таң сиздерге дагы. Алгач эле кыргыз элибиз менен амандашабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Чындыгында сон мүмкүнчүлүк. Эмнеге дегенде миңдеген адамдар бизди көрүп атышат. Бул жарым сааттын ичинде сиздер менен буюрса пайдалуу бир маек болот деп ишенем. Эң сонун келиңиз, сөз башынан болсун. Эң алгач эле айтып өтсөңүз, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип, кайсыл жактын кулуну болосуз, айтып өтсөңүз. Аты жөнүм Эрболот Касымтегин. Учурда маркетолог катары бизнес жаатында тренинг уюштуруп келатам. Буга чейин жеке өнүгүү жаатында дагы бир канча тренингтерди уюштурганбыз. Максатыңа жет, таң керемети деген, ошол эле учурда жаңы жашоо деген аталыштагы жеке өнүгүү боюнча тренингтерди уюштурдук. Андан кийинки акыркы учурларда Мен миллионер деген проект бар. Анан миңден миллионго деген дагы бир жаңы чоң долбоор уюштурулуп атат. Анан буга чейин 4 жылдын ичинде, акыркы 4 жылда устатым Мыктыбек Арстанбек менен чогуу иш алып бардык. Устазыбызга Аллах разы болсун. Чындыгында ал бизди жетектеп, биздин журналистикадан алган жөндөмүбүздү ушул инфо тармагында жөндөп кетүүгө чоң салым кошту да. Анан өзүм дагы сиздердин кесиптешиңиздер болом. Кесибим журналист. Биринчи эл аралык Кувейт университетинде окудум, бакалавриатты. Андан кийин Түркияга барып, ошол жакта РЖС университетинде магистратураны ошол телерадио, синематика жана маркетолог боюнча, маркетология боюнча жогорку билимди алып келдим. Эң сонун. Анан деги эле азыркы учурда Эко академиясынын окуучулары, деги эле өзүңүз окуткан окуучуларыңыз кандай иштер менен алектенип жатышат, эмне менен алектенип жатышат? Негизи биздин баягы максатыбыздан, миссиябыздан баштай турган болсок, мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан чындыгында өндүрүш жаатында башка мамлекеттерден бир аз арттабыз. Демек, эгерде кыргыз эли өндүрүш өндүрө албасак, же болбосо Японияга окшоп ошол эле машиналарды чыгара албасак, же IT тармагында дагы өтө алдыга озуп кетпеген болгон чакта Кыргызстанда эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө ар бир адам интернет аркылуу, мейли анын жашы 50 жашта болсун, 60 жашта болсун, мейли ал 16 жашта болсун, ал адам интернет аркылуу каржы эркиндигине чыкса болот да. Мындайча айтканда, ар бир үйдөн бирден ишкер чыгарса болот. Болгондо дагы интернет аркылуу. Аябай мүмкүнчүлүктөрү көп. Бул жөнүндө дагы алдыда айтып беребиз. Эгерде көрүүчүлөр толук көрүп турса, ушул эфирди сиздерге ошол интернет аркылуу кантип адамдар, балким үйдө отурган аялдар болобу, же болбосо студенттер болсун, же болбосо мамлекеттик жумушта иштеп, жумуш саатынан сырткары кошумча жумуш катары иштеп акча табам дегендер кантип ушул айына жок дегенде ушул 30 миңден жогору акча тапса болот. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү алда айтып беребиз. Эң сонун. Анан деги эле ошол үйдө отурган айымдар болобу, Айдор негизи эле өзүнчө дагы кошумча киреше катары бул ишти аткарса болот деп калдыңыз. Өзүңүздүн окуучуларыңыздын ичинен кандай результат болуп жатат? Мисалы, бизде көбүнчө ишкерлер менен иштешебиз. Бир сегмент. Ишкерлер менен иштешебиз, алардын соодасын жүргүзүүгө. Именно интернет аркылуу жүргүзүүгө. Мисалы, кандайдыр бир ишкер
кече күнү эле Гүлнур деген бир окуучубуз жакшы результат көрсөттү. Анын ЦУМда, Бишкек борбордо ЦУМда анын парфюм боюнча магазини бар. Чакан магазин. Анан ал ЦУМдагы келген адамдарга гана соода кылбастан, ал интернет аркылуу дагы соода кылып атат да. Мисалы, өзүнүн айтуусу боюнча, буга чейин бир 80 миңдин тегерегинде соода кылып келген. Анан эми чыгаша менен эсептегенде балким пайдасы азыраак эле калчу дейт да. Анан биз менен чогуу ал офлайнга, то есть онлайнга чыкты. Интернет аркылуу соода кыла баштады. Парфюм боюнча реклама кыла баштады. Анан натыйжада 12 күндүн ичинде 170 миң сомдук соода кылды да. Анын таза пайдасы примерно бир 110 миңдин тегерегинде болсо керек. Кесип койсо кесиптешмин, аябай кесиптешимде жардам келиптир суроолорго. Өмүрлайын негизи эле ошол каржы маселесинде. Акча тармагында азыр эми элдин баардыгы эле жашы чоңу баардыгы ушул нерсеге кызыгып калбадыбы? Бизнес кылыш керекпи? Бир кичинекей баладан сурасаң деле китеп окуган, китеп эдилген, нөлдөн башталган миллион ушул сыяктуу бир бизнес туурасында китептерди окуйт да. Бул акча маселесинде мисалы үчүн онлайн сатуу же болбосо бир нерсени өндүрүп сатууда бир кандайдыр бир коркунуч бар эмеспи негизи эле? Карыз болуп калып, чоң суммадагы карыз болуп калуу негизи бул оңой нерсе эмес. Бир адамдын түбүнө жетип коюшу мүмкүн. Мындай коркунучтар жокпу негизи ушундай окуңуздарда? Негизи көпчүлүк адамдардын бизнес баштабай жүрүшүнүн себеби дагы ошол коркуудан болот да. Эмнеге адамдар коркот? Банкрот болуп калам деп коркот. Затында мындай бир карап көрө турган болсок, бизде бизнести баштаганда эле түптүз эле банкротчулукка алып бара турган модель менен баштайт экен да. Мисалы, мен өзүм 2021 жылы окуу борбор ачтым. Ал өзүнчө тил борбору болчу. Тил бил академиясын ачтым. Бирок ошону мен эч кандай чыгашасы жок баштадым. Почти 2800 сом менен баштадым. Эгерде менин ордумда болгондо кимдир бирөө атайын бир жайды арендага алып, анын 2-3 ай алдын ала төлөмүн аткарып, мисалы 60 миңден 3 ай төлөсө 180 миң болот. Эгер залга парта стулдарды ала турган болсо, дагы 80 миңдей расход болот. Ошону менен 260 миң, анан дагы майда чүйдө Wi-Fi, дагы доска жана башка каражаттар болуп эсептелинип, анан болжол менен бир 300 миңдин тегерегиндеги акча менен бир тилди окутуу борборун ачмак. Демек, чуу дегенде эле эмне болуп атат? 300 миң менен баштап атат бизнести. Анан үстүнө мы открылись деп жазат. Анан реклама кылып баштаганда кардар жок. Бизде тескерисинче. Биз биринчи интернет аркылуу каражатты көп сарптабай туруп, бизнес кылуунун жолдорун үйрөтөбүз. Мындайча айтканда, эгерде мисалы мен өзүм айта турган болсом, окуу борборду ачып атканда мындай кылдык да. Бир орус тили мугалимин сүйлөштүм. Анан ал мугалим менен видео тарттык. Анан реклама кетирдик. Таргет реклама деген бар. Бул каалаган жериңе, каалаган адамдагы сандагы адамдарга жеткире аласың рекламаңды. Анан алар аны биз сүйлөшүп, реклама кылып чыгаргандан кийин 21-22 күндүн ичинде 1200 сомдон биз 150дөй адамды каттадык. Натыйжада ошол 20 күндүн алкагында биз таза пайда катары ошол мугалимге 75 миң сом карматтык да. 75 миң сом бергенден кийин тигил мугалим жогорку окуу жайда өзү кафедра башчысы болчу. Ошол жумушунан арыз жазып чыгып, анан кийин ошол тил курстарына мугалим катары болуп иштеп кетти да, анан ары. Азыр деле иштеп атат, орус тили мугалим. Негизи азыр ушул бизде онлайн тармагы өнүккөн заман эмеспи? Онлайн менен көп жумуштарды бүтүрсөң болот негизи эле. Бирок жана сиз таргет кетиребиз деп айтпадыңызбы? Таргет кетиргенде мисалы жанагы өзүнүн багытын табыш үчүн эмне кылыш керек мисалы? Негизи просмотр көп болот, бирок пайдасы жок болуп калат го деп урушат ошондой. Интернетте акча табыш үчүн негизги бир 4-5 нерсени билиш керек.
биринчи кезекте ошол багыт тандоо бар. Мындайча айтканда, кайсыл кийим, кайсыл кызмат же болбосо кайсыл тренинг, курс өтүмдүү. Өтүмдүү экендигин аныктай турган дагы критерийлер бар. Мисалы, эгерде интернет аркылуу соода кылам деген адам болсо, анда ал биринчиден тез сатыла турган товарды тандаш керек. Тезинен, мындайча айтканда, алып эле бат эле сата турган. Мисалы, квартираны сатуу кеч, машинаны балким сатуу кеч, бирок андан дагы бат сатыла турган товарды тандаш керек. Экинчи кезекте аз каражат менен баштала турган. Мисалы, айталы бир көйнөктү, мисалы, айталы 1200 сомдон алды ал, аны болжол менен бир 2000 сомго сатса болот. Ошол эле учурда, демек, не болуп атат бул жерде? Ал адам аз эле акча менен ошол товарды алып, реклама кылып сатса болот. Демек, биринчиси тез сатылган, экинчиси аз акча корой турган, анан үчүнчүсү доступный деп коет орусча. Кыргызчасы кол жеткен. Мындайча айтканда, тез эле алып туруп, ошол кардарга жеткирип берүүгө мүмкүн болгон товарды тандаш керек. Анан төртүнчү негизги критерий интернетте сатып алууга мүмкүн болгон. Мисалы, биз айталы сакал алган бритваны биз интернеттен албайбыз көбүнчө, туурабы? Электрондук болсо алышыбыз мүмкүн. Мисалы, жөнөкөй эле носкини деле, мисалы, жөнөкөй эле байпакты, балким аны интернеттен көп албайт. Жөн эле ошол базардан баратканда эле алып алат. Демек, мындай товарларды эмес, интернетте сатыла турган товарларды тандаш керек. Ошол негизги критерий менен багытын тандаш керек. Анан экинчиси маркетингти билиш керек да. Маркетингте основной ошол социалдык желелерде негизги 4 нерсени эске алыш керек да. Биринчиси ошол ахват деп коет. Адамдардын көп көрүшүнө таасир бере турган постторду чыгарыш керек. Экинчиси адамдардын вовлеченность деп коет. Мындайча айтканда, адамдар канчалык комментарий калтырып, лайк басып, мына ушундай реакция калтыра турган темаларда чыгаруусу керек контентти. Анан сатууга маани бериш керек, сатуучу постторду чыгарыш керек. Анан төртүнчү кезекте таанымалдуулукка иштеш керек. Мисалы, детская одежда дегенде эмне эсиңерге келет? Кандайдыр бир марка, эгерде көбүрөөк реклама болсо, анда ошол сразу силердин эсиңерге келет. Ошол сыяктуу таанымалдуулукка иштесе, мына ошол 4 нерсеге иштесе, анда интернетте соода кылуу жеңил болот. Бирок буга мындай бир убакыт керек да. Жок дегенде бир айдан ашыгыраак убакыт керек болот. Бир айдын тегерегинде, мисалы, бизде такыр нөлдөн эле баштап, эч кандай каражат кетирбей, 1000 сом, 2000 сом кетириш мүмкүн. 800 миңге чейин чыккандар болду. Мисалы, биздин окуучуларыбыздын бири Бакбөбө деген идиш саткан дүкөндү Чыгыш 5 районунда, Бишкекте атайын дүкөн ачты да. Бирок ал биринчи онлайнда иштеди. Онлайнда 40 күндүн тегерегинде 850 миңден ашык суммадагы оборот кылды. Биздин окуучуларыбыздын бири. Анан ал өзүнө ишенип, интернетте сатсам болот экен дегенден кийин гана анан офлайн точка ачып, анан рисктерди эске алып, бизнесин ачып кетти. То есть муну менен эмнени айткым келип атат? Биз бизнести баштоо моделибизди өзгөртүшүбүз керек. Биз баардыгын чыгашаны кылып алып туруп, анан сатууну ойлонбойбуз. Эң биринчи сатууну чечип алабыз. Ушул суроо талап барбы бизнеске, жокпу? Аны аныктап алгандан кийин гана андан соң биз сарптай баштайбыз. Андан соң чыгаша кылып, андан соң ошол капиталды көбөйтө баштайбыз. Жакшы. Анан негизи эле айтып калдыңыз, онлайн окутат экенсиз, онлайн, офлайн түрүндө да окутасыздарбы? Анткени биздин көрүүчүлөр ушул жөнүндө да суроо жөнөтүп жатышат да. Ооба. Офлайн түрдө мен азыр бирок жалаң гана насаатчылыкка окутуп атам. Мындайча айтканда, наставничество деп коет. Офлайн түрдө менден жеке гана окуса болот. Анан бизде ар кандай тренингдер бар.
жеке окуса баасы жогорураак болот. Анан группа менен онлайн окуса да арзаныраак болот ушундай. Ошол сурооңузга эле утурлай дагы бир суроо берип өтөлү. Негизи жеке окутканда баасы бир аз кымбатыраак болуп калат дедиңиз. Эгер сыр болбосо биздин көрүүчүлөрүбүзгө кененирээк маалымат болуп, канчага окутасыз, канча убакыт окуйт, анан аягында балким сертификатпы же кандайдыр бир нерсе тапшырасыздарбы? Мен миллионер тренингин алкагында мен жеке наставник катары кайсыдыр бир адамды бизнести баштагандан баштап кирешеге чыкканга чейин мен аны жетелеп турам. Кантип реклама кылыш керек, кантип товардын түрүн тандайт, кантип сатса болот, сатуунун техникалары, маркетинг боюнча, мисалы мобилография боюнча кантип ошол товарын сүрөткө, видеого тартат, монтаждайт, кантип текст жазат ошол посттун астына. Мына ушул тармактардын бардыгында мен насаатчылык кылам. Менин насаатчылыгымдын астында ал адам результатка чыгат. Анан результат чыкпаса мен анын акчасын кайтарып берем. То есть бул мен үчүн дагы аябай мындай чоң түрткү да. Чынында мен дагы аябай жанталашам. Результат чыгарыш үчүнчү. Себеби бүгүнкү күндө тренинг борборлор өтө көп. Тренерлер дагы мен тренермин деп кече эле чыккандар толтура. Бирок биз бул жаатта иштегенибизге 5 жылдын жүзү болуп атат уже. Анан ошого мен азыркы аудиторияны ойлоп атам. Бүгүнкү күндө эл керек болсо 500 000 төлөгөнгө, 1 миллион төлөгөнгө макул. Эгерде результат болсо. Ошондуктан биз бүгүнкү рынокты эске алып, бир орточо баада 50 000 деп баа койгонбуз. Жеке окуса, менден 50 000 окуса болот. 2 ай болот. Биз бардыгын ирети менен үйрөтөбүз, кадам-кадам кылып. Эгер бизнеси бар болсо, анда бизнесинин маркетингин жүргүзүүнү үйрөтөбүз. Командасы менен деле окуса болот. Өзүнүн маркетологу бар, өзүнүн сатуу менеджерлери бар, өзүнүн балким өндүрүшү бар, балким доставщик, бардык командасы менен чогуу окуса болот. Бизде мисалы азыр Элдияр деген байке бар. Атайын балдар кийими дүкөнү бар. Сатуучуларын, маркетологун өзү дагы чогуу келип окуйт. Ушундай команда менен окуса да болот. Анан азыркы учурда негизи эле туура айтып өттүңүз, ар кандай окуу курстарда көп, тренерлер да көп. Деги эле ошолордун ичинен сиздин оюңуз боюнча кандай азыркы учурда деңгээлдери кандай болуп жатат? Көпчүлүгү мага ушинтип сурайт. Өзүңдүн эмне бизнесиң бар дейт. Анан мен айтам, менин бизнесим жок дейм. Анан ушинтип айтсам көпчүлүгү таң калат. Эмнеге дегенде, мындай биз бизнести оңой ачып кое беребиз. Мындайча айтканда, бир учурда биз 5-6 бизнести деле алып бара беребиз. Бирок мен өзүмдүн бизнесим менен эмес, мен окуучуларым менен сыймыктанам. Мисалы биз бизнестерди кылып келатабыз, бирок биз аны көп деле айта бербейбиз. Мисалы ошол эле окуу борборубуз бар, азыркы окуу борбор бар, тил борбору бар, андан башка товарный бизнес бар. Биз булардын бардыгын айтпайбыз. Эми аны айтканда деле эмне өзгөрөт да? Мисалы мен азыр ушундай бир машинада келдим десем, адамдарга кандай пайдасы бар анын? То есть мындайча айтканда, биз өзүбүз менен эмес, окуучуларыбыз менен сыймыктанабыз да. Себеби алар дагы адамдар келсе, окуучуларыбыздай результат алат деген нерсе да. Мисалы, күчтүү Тажикстанда Саид Мурат Давлатов, Казакстанда Маргулан Сейсенбай, булардын бардыгы өзүнүн окуучулары менен сыймыктанат жана окуучуларын көрсөтөт. Өздөрүнүн бизнеси жөнүндө көп деле айта беришпейт алар. Алар именно мен момунча миллионерди чыгардым, мен момунча окуучуну чыгардым, мен момунча бизнестин ачышына мен наставник болдум деп айтышат. Ошондуктан мен айтам, мен бизнесим жок, бирок бизнести үйрөтөм дейм. Мына менин окуучуларым, мына бул идиш боюнча, мына бул атыр боюнча, мына бул аялдар кийими боюнча, мына бул детский кийим боюнча деп көп примерлерибиз бар. Окуучуларыңыз арасында бир жакшы көрсөткүчтөр бар. Конкреттүү айтайын. Бакбөбү идиш боюнча ошол интернет аркылуу 40 күндүн ичинде 850 000 чыга алды. Андан сырткары
тренерлерден. Мисалы тренерлердин эң алды копирайтинг боюнча, туура жазуу боюнча тренингтерди алып чыкты. Мисалы бир айда 800 миңдин тегерегинде запуск. Мисалы мен өзүмдүн деле тренингим айтайын. Бир айда секирик онлайн тренинг марафонубузду биз 1 миллион 200 миңге запуск кылдык. Запуск деген эми ошол тренингти ийгиликтүү уюштуралык деген сөз. Андан сырткары ошол эле мисалы балдар кийими боюнча. Балдар кийими боюнча мисалы 0дөн баштап 400 миңге жакын оборот менен 35-40 күндүн аралыгында чыгалды мисалы. То есть ушундай мисалдар толтура. Эң сонун анан азыр дегеле сизди карап отуруп аябай ойлонуп кеттим. Чынында сиз буга чейин балким бала чагыңызда азыр ушундай бир тренер болом же болбосо журналист болом деп кыялданчу элеңиз. Дегеле бала чагыңыз кандай өткөн? Негизи Бишкекке мен 2012-жылы журналист болом деп келдим. Журналистикада окудум, кызыл диплом менен бүттүм. Анан жакшы окуп бүтүргөндөн кийин, бирок ошол 4-курста эле Замана студиясында, Коомдук телерадио корпорациясында алып баруучу болуп иштедим. 1-2 айда иштедим. Ал мен үчүн бир аз тажрыйба болду. Андан кийин Түркияга кетип калдым дагы, андан ары уже маркетингке кирип кеттим да. Интернет аркылуу диджитал маркетинг деп коет. Мына ошол тармакка кирип кеттик. Менин бир эле мүдөм бар. Кыргызстан демек өндүрүш кыла албаса, же чоң заводдорду ача албаса, же башка болбосо, биз колубуздан келгени эмне? Колубуздан келгени сатуу туугандар. Мындайча айтканда, биз кайсыдыр бир мындай мебелдерди же башка буюмдарды жасаганга караганда аны саткан адам көбүрөөк пайда табат. Мисалы бир цехте бир кийим тигилсе, анын себестоимости өздүк баасы 350 сом болсо, анын үстүнө 100 сом кошуп туруп 450 сомго сатат. Бирок 450 сомго оптом баадан сатып алган соодагер анын үстүнө 500 сом кошуп, ал не кылат? 950 сомго сатат. Ошондо соодагер 500 сом пайда көрөт, кийимди тиккен адам 100 сом пайда көрөт. Демек биз өндүрүш эмес, сатканга үйрөнүшүбүз керек. Ал эми бул сатканды интернет аркылуу любой адам үйрөнө алат. Мисалы биз жакында эле 1000ден миллионго деген проект баштадык. Эгерде сен интернет аркылуу 1000 сом тапканды үйрөнсөң, сен миллион тапканды жөн эле ишке ашыра аласың деген лозунг менен баштадык. Эмнеге? Мисалы биз азыр чоң бир сообщество курдук. Чоң бир мындай ошол өндүрүшчүлөрдүн, цехтегилердин, цехи барлардын бир бирикмесин түздүк. Бизде 500гө жакын бирикмеде цех бар. Жана ар биринде Италиянын сапатына жетпесек дагы, Кыргызстанда бирок сапаттуу кийимдер өндүрүлөт. Ал ошол эле Россияда жана башка мамлекеттерде сатыла турган, сапаттуу, жогорку баада сатыла турган кийимдер. Мына ошол кийимдерди биз ортомчуларды алып туруп, Кыргызстандын эли, жалпы эл, биз Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүн колдойлу деген максатында 500 цехти бириктирип туруп, анан биз алардагы өндүрүлүп аткан кийимдерди кайра кыргыздардын өзүнө эле ортомчусуз жеткирип берүү проектин уюштурдук. Мындайча айтканда, эми кайсыдыр бир базарга барып, ал базардан кийимдерди, башка товарларды сүрөткө тартып, андан кийин реклама кылып сатуунун кереги жок. Эми ким интернетте бизнес кылам десе, базарга барбай эле бизнес кылса болот. Эмнеге? Биз 2 шартты түзүп бердик. Эч кандай ортобузда оптовиктер жок, магазиндер жок, ортомчулар эч ким жок. Түз эле ошол өндүрүштөн, цехтен биз ким бизнес кылам десе, ошол адамга жеткирип беребиз. Товарды мисалы оптомдон дагы арзан баада беребиз. Мисалы бир аялдын көйнөгү айталы 350, мисалы 650 сом болсо, өзүнүн тигилиш баасы. Анан аны жөн эле 1500 сомго сатса болот. Болгону эмнеге бизге кымбаттап кетет? Ортомчулар көп.
бир кол, эки кол, үчүнчү колго жеткенде ал 1800 сом болуп кетет. Демек биз 3 колдун баарын алып салабыз дагы. Түз эле ошол өндүрүштүн өзүнөн алып туруп, биз ошол ким бизнес кылам деп атат. Кана ким үйдө отуруп бизнес кылгысы келет. Сен просто интернетте реклама кыл, интернетте сатканды үйрөн. А биз сага товарды арзан баада таап беребиз. Ошол эле учурда биз анын доставкасын дагы уюштуруп беребиз. Мындайча айтканда биздин атайын менеджерлер бар. Алар түшкөн товардын заказын алып, андан кийин цехтен алып барып, канча количествода болсо, аны алып туруп салып ийет. Анын кардарына 24 сааттын ичинде ал кийим жетет. Демек, биз Кытайдын кийимдерин эмес, же болбосо башка өлкөнүкүн эмес, өзүбүздүн өндүрүшчүлөрүбүздү колдойбуз десек, анда сөзсүз түрдө мына ушул проектке кошулуп биз менен чогуу бизнес кылсаңыздар болот. Любой адам кылса болот да. Гос жумуштагылар, мисалы, ошол эле үйдө отургандар, студенттер, алар күнүнө 3-4 саат убакыт бөлсө, ал товарды каяктан алам деп башы оорубайт. Ал кантип доставка кылам деп кыйналбайт. Россияда туруп дагы иштей берсе болот. Кардары главный, Кыргызстанда болсун, биз любой жерге адресин берсе жеткирип беребиз. Мындайча айтканда, ал адам маркетингди, сатууну, интернетте кантип сата алам дегенди ойлонуп атса, биз аны окутабыз туугандар. Демек, ким биздин проектте, мисалы, 1000ден миллионго деген проектте окуса, анда биз ошол каталогду бекер беребиз. Кесиптеш, анда биз бизнес баштайлы. Баштайлы, эң сонун мүмкүнчүлүк чындыгында. Чындыгында мындай сиздер мындай тамаша иретинде деле сынап көрсөңүздөр болот. Себеби бизде ушундай тамашалап эле бир чыгарып көрөйүнчү, постторду чыгарып көрөйүнчү деп атып эле анан 100 продажа, 200 продажа болуп кеткендер деле бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, азыр бизде бирдиктүү каталог бар. Аялдардын кийими боюнча, балдар кийими боюнча, аксессуарлар боюнча, жана башка толтура тармактарда каталогдор бар. Ал каталогдор ортомчуларга чейинки адамдардын каталогу. Мындайча айтканда, ал оптом баадан дагы арзан баада. Вот ошондой каталогдорду түзүп бергенбиз. Иштейм дегендер болсо, бизге кайрылса болот. Убакыт учкан куш дейт, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон кайрылууларыңыз, куттуктоолоруңуз болсун. Урматтуу кыргыз эли, чындыгында сөз бербей эле сүйлөп койдум. Эмнеге? Себеби мен кыргыз элибиз бай болушун каалайм. Эгерде бир үй бүлө каржылык жаатында, каржы маселесинде эркин болсо, өзү каалаган нерселерин алып сатып ала турган, өзүнө кенен жете турган бир каржы сабаттуулугуна ээ болуп, эркиндигине чыга турган болсо, анда биз кыйналбай жашайбыз. Мейли ден соолугубузга болсун, мейли өзүбүзгө, мейли балдарыбызга, мейли тууган уруктарыбызга, ата-энебизге биз жакшы кам көрө алабыз. Демек, мына ушул мүдөө менен ар бир үйдөн бирден ишкер чыкса экен деген устазыбыздын мүдөөсү бар, Мыктыбек Арстанбектин. Мына ошол мүдөнү мен дагы улап, шакирти катары. Эми азыр эки башка иш алып барабыз, бирок мүдөбүз бир. Негизи ошол алтындай убактыңызды бөлүп, кыргыз элинин баардыгы ар бир үй бүлөдөн бири жок дегенде бай инсан чыксын деп жакшы бир кеңештериңизди бергениңизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Буюрса мындан ары дагы ушул студиябызга чакырып турабыз, келип туруңуздар дегендей. Сиздерге дагы чоң рахмат, көрүүчүлөргө рахмат, чакырганыңыздарга сиздерге дагы ыраазычылык. Буюрса дагы өзүнчө бир проект эфир болсо дагы жеке өнүгүү боюнча, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча дагы эфирлерди кылсак болот. Буюрса, эң сонун. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз дагы өзүңүздүн бизнесиңизди баштайм деп турган болсоңуз, же кайсыл жактан баштайм деп суроо жаралып турган болсо, экран алдындагы номерлерге кайрылсаңыздар, түз маалымат алып, ошол жактан байланышсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө ар бириңиздердин ой пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар өтө маанилүү, андыктан сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Ал эми биз болсо кесиптеш жагымдуу бир чыгармадан кийин эфирибизди алгыламакчыбыз, эч кайда алыстабаңыздар.